Айтсаңыздар, мында биринчи мына 2018 жылдын бюджети аткарылган жок да. Канчага аткарылган жок? План боюнча 141 миллиард болуш керек эле доходная часть. Факт болсо 135 миллиард, ошондо 6 миллиард сомго аткарылган жок. Мынакей, ошол 6 миллиард сомго аткарылган жок да. Бул эми мамлекеттик бюджеттин мыйзамы. Ким жоопкерчиликке тартылды? Дээрлерине эскертүү берди, жанагы сөгүш жарыяланды, жумуштан кеткендери дагы болду. Ал боюнча жумуштар болду. Мен ойлойм, мындай маалыматты биз уккан жокпуз. Бизге болгон жок да, эми чын айткандачы. Эгерде ушул жоопкерчиликке тартылбаган болсо, карашыңар керек. Айтып коеюн, кийинки жылдан ушундай эле болот. Эгерде ошол жоопкерчиликке тартылбаган болсочу. Айтсаңыздар, мигранттардан жылына канча акча каражат түшүп атат? 2,5 миллиарддын тегерегиндеги да. 2,6 миллиард акча каражат түшүп атат. Туурабы? Туура. Эми өткөндө Якутияда болгон көрүнүштү көрдүңүздөр. Биздин кыргыздардын жарандары кандай кыйынчылык, зомдуктарды көрдү, тартты. Биздин баардык эле мигранттар жүргөн жерде турмушу аябай оор, бала чакасы баардыгы бул жакта калып, өздөрү ошол жака акча каражат тапканын кетип бартат. Эмне үчүн биз ошолорго шарт түзүп бербейбиз мигранттаргачы? Мына жылына 2,6 миллиард. Учур болгон 3 миллиардка чейин акча каражат түшүргөн учурлар болгон да. Эмне үчүн биз ашыларга бир колдоо көрсөтпөйбүз? Россия Федерациясында канча биздин миграциянын өкүлчүлүгү бар? Кайсы шаарларда? Зелен Исламович, 3 шаарда бар. Москва шаарында, Сибирь, Новосибирь шаарында бар. Сибирь округундан Уральск округда бар. 3 жерде. 2,5 миллиардтан каражат акча түшүрүп аткан болсо, эмне өкүлчүлүктөрдү көбөйтпөйсүңөр? Өкмөткө жардам берген. Сунуш кылып, ушул структура боюнча карап атышат. Азыр сунуштун жыйынтыгында каралат. Мен айтып коеюн, ага акча каражат жок бюджетте. Ошонтип эле айтпайсыңарбы?